Өтүп жаткан маданий иш-чараларды толугу менен көзөмөлгө алып, ал жакта күндүн жааганына карабай иштеп жаткан ыктыярчы топтун жана милиция кызматкерлеринин да эмгеги зор. Бүтүндөй Кырчын жайлоосундагы тазалык, көзгө урунбаган майда иштер дал ушул ыктыярчылардын мойнунда. Учурда бул ыктыярчылардын ичинен тартип боюнча ар бир шаарчага ордого бирден куратор бөлүнүп, жандарында 4төн жардамчылар алынган. Алар үчүн иш таң эрте 7ден тарта кечки 9га чейин созулат. Алар жасап жаткан иштерин өлкө үчүн, көчмөндөр үчүн деп сыймыктануу менен айтышат. Бул жылы Кыргыз Республикасында өлкөбүздө болбогон бир жакшы бир самалыкты ишти көрсөтөлү деп ушундай бир жүрөк менен биякта иштеп жатабыз, ишти алып барып жатабыз. Учурда бизде жалпы биригип 170ден ашык волонтер иштеп атат. Ар кандай волонтерлор бар. Бишкектен келди 120 волонтер. Бул жактан жергиликтүү 30 волонтер иштеп атат, жаш балдар. Андан сырткары 40 чоро биздин атчан тартипти сактап, атчан векилерибиз да биздин командада иштеп атат, чыгарчы болушуп. Ошол менен биргеликте азыр ар бир ордо, же болбосо ар бир участок, ар бир жол, ар бир конок менен биргеликте иш алып баруу. Ошондой эле жалпы уюштуруучулук топ жетишпей калган жерлерге, же уюштуруучулук топ сураган жалпы бир жумуштарды баарыбыз тең команда менен биргеликте аткарып жатабыз.